Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы астероид, метеорит жана кометалар деп аталмакчы. Бүгүнкү сабакта балдар мына ушул астероид, метеорит жана кометалардын табияты жөнүндө, алардын келип чыгышы жөнүндө, алардын айлануу кыймылы жана алардын ушул космос мейкиндигиндеги кыймылындагы закон ченемдүүлүктөр жөнүндө кеңири сөз кылат экенбиз. Биринчи эле астероид деген эмне? Мына ушул астероиддин келип чыгышы кандай? Ошого кайрылалы жана качан ачылган биринчи астероиддер? Негизи 18-кылымда окумуштуулар астрономдор Марс жана Юпитер планетасынын ортосунан дагы бир планетаны издешкен. Бул планетаны издөөгө эмне түрткү болгон? Планетаны издөөгө ошол кездеги немец астрономдору Иоганн Даниэль Тициус жана Иоганн Элерт Боденин Тициус-Боде эрежеси түрткү болгон. Бул эреже эмнени түшүндүрөт? Демек 1766 жылы немец окумуштуусу, астроному Тициус ушол планеталардын күн системасындагы планеталардын жайгашуусу боюнча өзүнүн эрежесин сунуштаган. Бул эреже боюнча планеталардын жайгашкан ордо геометриялык прогрессия менен өсөт. Мына силер формуласында көрүп турасыңар, RI дегенибиз планетага чейинки белгилүү ийинчи орунда жайгашкан планетага чейинки аралык астрономиялык бирдик менен берилет. DI дегенибиз бул удаалаштык ошол планеталардын жайгашуусунун. Бул удаалаштык 0, 3, 6, 12 деп башкача айтканда 3төн кийин 2 эсе көбөйтүлүп турат. 2ге көбөйтүлүп турат. Мына ушундай удаалаштыкта ушул формула боюнча демек ар бир планетанын берилген ордун астрономиялык бирдикте так аныктоого мүмкүн болгон. Ошол кезде белгилүү болгон Жер, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн планеталарынын так ордулары ушул эрежеге баш ийген. Ошондой эле бул эреже боюнча ушул Марс жана Юпитер планетанын ортосунда дагы бир планета бар деген жыйынтык чыгарышкан. Ошол планетаны издеп отурушуп, бирок ал жерден планета эмес, 1801 жылы демек ушул планеталардын жайгашуу орду мынакей ушул Тициус-Боде эрежесине түздөн түз баш ийет экен балдар. Мына мисалга карап көрө турган болсок, планеталардын жайгашуусу, мисалы Меркурий планетасы бул эреже боюнча 0,4 астрономиялык бирдикке барабар. Андан кийинки Чолпон планетасы 0,7 астрономиялык бирдикке, Жер болсо 1 астрономиялык бирдик десек, Марс планетасы 1,3 астрономиялык бирдикке барабар. Ал эми мынакей ушул Юпитер менен Марстын ортосунда дагы 1,6 астрономиялык бирдикке барабар болгон дагы бир планета жайгашы керек эле деген божомолдоолор болгон. Бирок ал орундан 1801 жылы чоң планетаны эмес, кичи планета же болбосо астероид деп аталган Церера астероидин байкап табышкан экен астрономдор. Андан кийин ошол эле орунда башкачараак кичине өзгөргөн орбита боюнча Паллада, Веста жана Юнона астероиддер дагы айланып жүргөндүгүн байкашкан. Ал эми кийин ошол эле орбита боюнча бир нече эле астероид эмес, астероиддердин ушунчалык көптүгү ошол Юпитер жана Марс планетасынын ортосунда айланып жүргөндүгү аныкталган. Деги эле бул астероиддердин келип чыгышы же болбосо ошол Марс жана Юпитер планетасынын ортосундагы астероиддердин уюгу деп аталган алкакта божомолдоолор боюнча кайсы бир заманда дагы бир планета болгон дейт. Бул планетанын атын да коюп коюшкан, гипотетикалык планетанын, анын аты Фаэтон деп. Анан космостук ар кандай кырсыктан, жарылуудан
Ошондой эле кээ бир божомолдоолор боюнча Юпитер менен Марстын тартуу күчүнүн натыйжасы ал планетаны талкаланууга дуушар кылган дейт. Мына ошол планета талкаланып, ал планетанын калдыктары албетте жердин тартылуу күчү, күндүн тартылуу күчүнүн натыйжасында ушу Юпитер, ал планетанын калдыктары албетте ошол планеталардын тартуу күчүнүн натыйжасында, ошондой эле күндүн тартуу күчүнүн натыйжасында ошол орбитада айланып калгандагы ал жерде ошол астероидтер уюгун түзөт дейт. Мына ушундай божомолдоолор азыркы кезде айтылып жүрөт. Демек балдар, астероид дегенибиз эмне экен? Астероид дегенибиз ошондой эле балдар, ошол Юпитер жана Марс планетасынын ортосундагы астероидтерден тышкары жердин орбитасындагы кесип өткөн кээ бир астероидтер бар. Мына ушул астероидтер жердин жашоосу үчүн, жер үчүн абдан коркунучтуу турат. Анткени кайсы бир учурда алардын орбитасы жердин орбитасы менен так келип, жер менен кагылышып калышы мүмкүн. Бул болсо албетте өтө коркунучтуу жыйынтыкка алып келет балдар. Мисалга Икар жана Аполлон астероидтери мына ушул жердин орбитасын кесип өтүшөт экен балдар. Деги эле эми астероид дегенибиз эмне? Астероид деген балдар өлчөмдөрү планеталарга салыштырмалуу кичине, атмосферага ээ болбогон жана күндө айланган катуу асман телосу экен. Астероид деген грек сөзүнөн алынган, аны которгондо жылдыз сымал дегенди түшүндүрөт. Эми болсо мына ушул балдар астероид жөнүндө дагы маалыматты берген видео тасмаганы көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Планетанын өлчөмүнө салыштырмалуу өтө кичинелигине карабастан, алар да күндө айланган орбита боюнча кыймылга келишет. Жана кээ бирлеринин планета сыяктуу табигый жандоочулары да бар. Азыркы күндө белгилүү болгон 3000ден ашуун астероидтердин орбиталары так аныкталып чыккан. Астероидтердин уюгу катары Марс жана Юпитер планеталарынын арасында жайгашкан астероидтер алкага аныкталды. Астероидтердин жалпы массасы болжол менен Айдын массасына барабар экендиги аныкталды. Астероидтердин орбиталары Марс жана Юпитердин ортосунда гана болбостон, ар кандай гравитациялык козголуулардын натыйжасында жердин орбитасын кесип өткөн астероидтер да бар. Мисалга Икар, Аполлон жана Гермес астероидтери. Мындай орбиталуу астероидтер жер үчүн өтө коркунучтуу. Анткени жердин тартылуу күчү астероидти өзүнө тартып, анын жер менен кагылышуусуна алып келиши толук мүмкүн. 65 миллион жыл мурдагы жерге түшкөн астероид ошол кездеги жашоочулар динозаврдык эранын жок болушуна алып келди. Мына балдар, демек астероид жөнүндө дагы маалымат алдыңар окшойт, жакшы эле. Деги эле ушул астероидтердин космос мейкиндегиндеги кыймылында алар бири-бири менен кагылышы да мүмкүн. Мына ушул кагылышканда астероидтер талкаланып, алар метеордук жамгыр деп аталган биз байкап көргөн учуучу жылдыз деп коебуз аны, мына ушул метеориттерге айланат экен. Деги эле метеорит дегенибиз эмне экен демек? Метеордук тело же метеорит деп планеталар аралык мейкиндикте өлчөмдөрү сантиметрден астероиддин өлчөмүнө чейин болгон катуу асман телолор аталат экен. Метеор грек сөзү, бул дагы кулаган жылдыз деп которулат бизче. Метеордук телолор бир канча түшүнүктөр менен берилет. Метеороид, метеорит, метеорит жамгыры жана болид. Болид дегенибиз эмне? Бул дагы грек сөзү болуп эсептелинет, дагы ыргытылган найза деген түшүнүктү берет экен балдар. Анткени мынакей силер көрүп тургандай метеориттер жердин атмосферасына киргенде алар күйүп, жаркырап, артында иис калтырат. Бул болсо ошол ыргытылган найза сымал көрүнөт дагы, ошондуктан аны болид деп атап коюшкан экен балдар. Демек, метеориттер негизги 3 типте болушу мүмкүн. Булар таш, темир, же болбосо экөөнүн аралашмасы таш, темир тибинде болушу мүмкүн. Азыркы кезде жерде табылган эң чоң метеориттер булар Виламет
кенеттеги 15,5 тонналык метеоритти айтсак болот. Бул болжол менен 1 миллиард жыл мурда жерге түшкөн деген божомолдоолор бар. Ошондой эле Гобадагы 66 тонналык метеоритти дагы айтсак болот. Бул болсо 80 000 жыл мурун түшкөн жерге деген божомолдоолор бар балдар. Мына балдар, демек астероид жана метеорит деген эмне деген суроого жооп ала алдык окшойт. Анда эмес азыр дагы бир 2 суроо менен сабагыбызды бышыктайлы дагы, андан сабагыбыздын экинчи бөлүмүнө өтөлү. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Астероидтер алкагы кайсы планеталардын арасында жайгашкан? Биринчи Меркурий Марс планетасынын, экинчи Марс Юпитер планетасынын, үчүнчү Жер Марс планетасынын аралыгында, ал эми төртүнчү болсо Юпитер Уран планетасынын. Мен оюмча бул суроого оңой эле жоопту таптыңар болуш керек. Албетте туура жооп Марс жана Юпитер планетасынын ортосунда астероидтер алкагы же астероидтер уюгу деп атап коет экенбиз. Ал биз жогоруда айтып кеткендей, божомол боюнча мурун ошол эки планетанын ортосунда дагы бир планета болгон дейт. Ошол планетанын талкаланышынан келип чыккан деген божомолдоолор бар. Бирок албетте бул так текшерилген божомолдоо эмес. Кийинки суроо. Метеордук телолордун болид деп аталышы анын кайсы параметрин салыштыруу боюнча айтылат? Биринчи чоңдугу, экинчи массасы, үчүнчү жаркырактыгы, төртүнчү температурасы. Демек, болид деп аталышы анын кайсы параметрин салыштыруу боюнча айтылат? Башкача айтканда болид деген эмне дедик элек? Ыргытылган найза деп которулат дегенбиз. Ушул параметрлердин кайсынысын салыштырып, ошол ыргытылган найзага окшоштурушкан. Албетте туура жооп бул жерде. Үчүнчү жаркырактыгы. Мына жаркырактыгынын натыйжасында, анын жарык жолунун натыйжасында ошол болид деп атап коюшкан экен, ыргытылган найза деп салыштырып. Эми кийинки түшүнүк кометалар түшүнүгүнө өтөлү. Деги эле комета дегенибиз эмне балдар? Комета бул дагы грек сөзү, которгондо узун чачтуу дегенди түшүндүрөт. Кометалар күндүн алыскы мейкиндигинен орун алган. Борборунда ядросу бар, асман сферасына жакын келгенде гана байкалган күн системасынын мүчөлөрү. Алардын көпчүлүгү белгилүү орбита менен өтө созулган эллипс боюнча кыймылдашат. Кометалар планеталар сыяктуу гравитациялык тартылуу күчүнүн аракети астында кыймылдашат. Алар жарыкты жана энергияны күндөн алып, ага жакындаганда ядросунун буланышынан кометалардын формасы өзгөчөлөнүп, кометанын башы жана куйругу пайда болгондугу байкалат. Комета күнгө жакындаган сайын куйругунун өлчөмү чоңоюп, күнгө карама-каршы жакты көздөй багытталат. Англис окумуштуусу астроному Галлей мурда ачылган 24 кометанын орбиталарынын элементтерин изилдеген. Алардын ичинен 1531 жылы, 1607 жылы жана 1682 жылдарда көрүнгөн кометалар ар түрдүү комета эмес, ал күнгө мезгил менен кайталанып келүүчү бир эле комета деп түшүндүрүп, анын кезектеги кайталанышын 1758 жылы болорун алдын ала айткан балдар. Жана бул комета кийин ошо чындап эле 1758 жылы 16 жыл ал Галлей өлгөндөн кийин 16 жылдан кийин көрүнгөндүктөн ал кометага Галлей кометасы деп ат коюшкан балдар. Азыр болсо балдар, ушул кометалар жөнүндө дагы видео тасманы көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды уланталы. Кометалар
күндүн алыскы мейкиндигинен орун алган, борборунда ядросы бар асман сферасына жакын келгенде гана көрүнгөн күн системасынын мүчөсү. Кометалар планеталар сыяктуу гравитациялык тартылуу күчүнүн аракети астында кыймылдашат. Алар жарыкты жана энергияны күндөн алып, ага жакындаганда ядросунун бууланышынан кометанын формасы өзгөчөлөнүп, анын башы жана куйругу пайда болгондугу байкалат. Комета күнгө жакындаган сайын куйругунун өлчөмү чоңоюп, күнгө карама-каршы жакты көздөй багытталат. Бул кубулуш күн жарыгынын басымы менен түшүндүрүлөт. Кээ бир кометалар бара-бара жоголуп кетет. Ал эми кээ бирлери туруктуу мезгилге ээ болуп, кайра кайтып келип турат. Көпчүлүк кометалардын орбиталары өтө эле созулган эллипс түрүндө болот. Ушундай орбиталар боюнча кыймылда болуу менен кометалардын перигелийлери күнгө жана жерге жакын келип, ал эми Афелия, Койпер алкагында же андан дары Оорт булутунда 100 миңдеген астрономиялык бирликтерде болушу мүмкүн. Кометалар күндүн алыскы мейкиндигин. Мына балдар, силер көргөндөй, кометалардын жаратылышы биздин күн системасында эле пайда болбостон, күн системасынан тышкары дагы Оорт булуттары, Койпер алкагынан дагы келип биздин орбиталарды, же болбосо биздин күн системасындагы планеталардын орбиталарын кесип өтүшү мүмкүн экен. Биз жогоруда айткан Галлей кометасы ар бир 76 жылда келип күн системасындагы планеталардын орбиталарын кесип өтүп турат экен дедик. Мына ушул Галлей кометасы байыркы заманда эле биздин заманга чейин эле 240 жылы байкалган экен. Ошондой эле Галлей кометасынын эң акыркы жерден көрүнгөн учуру 1986 жылга туура келет. Ал эми кийинки кайталанышы 2061 жылга туура келип, демек бул кометанын айлануу мезгили 75-76 жылды түзөт экен балдар. Ошондой эле ушул комета астероидтерди айтып отуруп, албетте астероид, комета коркунучун айтпай койсок болбойт. Мисалга, жакында эле, жакынкы аралыктарда, тактап айтканда 2013 жылы Россиянын Челябинск шаарына түшкөн метеориттин массасы 10 000 тонна болгондагы, анын диаметри 17 метр болгону. Ал 18 км секунд ылдамдыкка ээ болуп, 25-40 км жерден жогору бийиктикте жарылган. Ошол жарылышында мына элестетип көрүлө, 200-300 килотонна тротил эквивалентиндеги бомбанын жарылышына барабар энергия бөлүнүп чыккан экен балдар. Эсиңерде болсо, бул көрүнүштө бул Челябинсктеги метеориттин түшүшүн ар кайсы массалык маалыматтар каражаттары көрсөтүп кеткен. Мына эгерде көрбөй калган болсоңор, анда төмөндөгү видео тасмадан көрсөңөр болот. Ушул жакында эле жерге түшкөн Челябинск метеорити боюнча. Анда эмесе видео тасмага көрүңөр бурам. Мына карагылачы балдар. Болгону 17 метрлик диаметрдеги, ошондой эле 25-40 километр жерден жогору жакта жарылган метеорит кандай күчтө, же болбосо кандай талкалануулу алып келип атат жерде. А эгерде
мындан чоңураак метеорит жана ал жерге келип түшсө анда кандай талкалануулар, кандай коркунучтар болот эле балдар, элестетүү дагы кыйын. Мисалга, АКШдагы Аризона штатындагы 50.000 жыл мурун түшкөн метеориттин кратери бар азыркыга чейин. Бул метеорит 50 метр диаметрге ээ болгон экен, анын массасы 300.000 тоннага барабар болгон. Ылдамдыгы 45-60 миң км/саат менен келип жерге урунган. Ушол жерде пайда болгон азыркы кездеге чейинки көрүнүп тургандай кратердин диаметри 1,123 километрге барабар болуп, анын тереңдиги 229 метрге чейин жетет экен балдар. А бул болсо салыштыра келгенде Хиросима жана Нагасакиге ташталган 8000 атом бомбасы жарылгандагы энергияга эквиваленттүү энергия бөлүнүп чыккан экен балдар. Карагылачы, бул кандай деген абдан чоң энергия. Ошондуктан мынакей ушу 50 метрлик метеорит жерде ушундай чоң коркунучту жаратып атса, мындан чоң метеориттер анда жерге абдан эле коркунучтуу болушу мүмкүн, балдар. Окумуштуулардын божомолдоосу боюнча белгилүү динозаврлардын жоголушу дагы мына ушул чоң астероиддин түшүшү менен байланыштырышат. Ал астероид изилдөөлөр боюнча Мексиканын Юкатан жарым аралында түшкөндагы анын диаметри 10 километрге барабар болгон дейт. Бул диаметрдеги астероид жерге түшкөндө андан бөлүнүп чыккан энергия 100 тератонна, же болбосо 150 мегатоннага тротил бомбасынын жарылышына эквиваленттүү энергия бөлүнүп чыккан дейт балдар. Мына ушул энергия, ушул бөлүнүп чыккан энергия, ушул бөлүнүп чыккан кыйроолор, албетте ушул бөлүнүп чыккан энергиядан жабыркаган энергиядан алынган кыйроолор жер жүзүндөгү ошол кезде жашаган динозаврлардын жок болушуна алып келген деген такталбаган гипотезалар, божомолдоолор айтылып келет балдар. Эми ушул астероид, комета коркунучунан кутулуу үчүн азыркы кезде көп өлкөлөрдө ар кандай программалар иштелип чыккан. Алардын кээ бирлери мисалы көптөгөн лазердик куралдын жардамы менен жерге жакындаганга чейин эле астероидтерди талкалап жок кылуу, же болбосо ошол астероидке бир космос кемесин жайгаштырып, ал космос кемесинин натыйжасында, космос спутнигинин натыйжасында анын траекториясын өзгөртүү, же болбосо ошол астероид же метеоритке атомдук ядролук бомбаны жайгаштырып, аны жардырып жиберүү жана башкага окшогон көптөгөн программалары иштелип чыгууда азыркы кезге чейин балдар. Мына балдар, демек ушундай астероид, метеорит жана комета жөнүндө биз кыскача ушуларды айтсак болот экен. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен астероид жана метеорит түшүнүгү менен тааныштык, кометалар жана алардын табияты жөнүндө сөз кылдык. Ушундай эле астероид, комета коркунучу жөнүндө дагы сүйлөштүк. Сөз кылдык. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.